Assalamu alaikum. Ayıl Demi YouTube kanalının görüşçülері, kattalıçları. Biz bugün Aksı rayonundağı Жеңижок Акындын музейинде турабыз. Бул музей, өзүңүздөр билгениңиздердей, Сары Челекке кетип аткан жолдо оң тарабында жайгашкан. Сары Челек көлүнө кетип аткан жолдогу оң тарапта жайгашып турат. Жолдо атайын белгилери бар. Жеңижок музейине кош келдиңиз. Жеңижок музейи, Жеңижок Акындын ырсаптары жазылган атайын аркалары бар. Тугандар. Бул Жеңижок музейи. Азыр сиздер көрүп турган музейдин ичине кирип, кандай көргөзмөлөр бар, кандай Жеңижок Акындын ырсаптары жазылган, кандай буюмдары сакталган, азыр сиздер менен биргеликте көрөбүз. Биз бүгүн окуучуларды алып келгенбиз, атайын тарых сабагы кылып. Мына бул жерде Жеңижок Акын өтө Көкө уулу 1860 жылы төрөлгөн, 1918 жылы бул дүйнөдөн кайткан. Бул музейде көрүп турганыңыздардай жыгач аяктар, чыны салгычтар, мына мурунку чыны салгычтар сакталган. Жана ушундай эле боз үйдүн атайын жабдыктарын айтып берген баннерлер турат. Мына чөмүштөр илгерки Жеңижоктун колдонгон кашыктары дейт тугандар. Мына бул кашыктар илгеркилер мына ушундай кашыктарды колдонушкан. Андан ары өтөбүз. Бул мынтык тугандар. Көрүп турасыздар, кара молтук деп аталат экен. Бул аяк-капты билесиздер. Боз үйдө ушу аяк-капты сол тарабына илип, мына ушунун ичине идиш аяктарды, казан аяктарды салып сакташкан. Мына тугандар, аяк-каптын түрү сакталган. Токтогул менен Жеңижоктун айкели ушундай таш менен чегилиптир. Мына кумган, кумура, бул да кумура тугандар. Мына ушундай. Бул жерде ошол убактагы Кара Суу айыл өкмөтүн бийлеген, Кара Суу айылын бийлеген Садыр бийдин ат жабдыктары сакталыптыр тугандар. Жүгөнү, өмөндүрүгү, басым айылы сакталган. Куюшканы сакталыптыр тугандар. Ал эми бул инсандар Кулназаров Карамырза Кулназарович бул ушул айыл өкмөттү өнүктүргөн инсан. Жана Кенесариев Ташмамбет биздин айылдан чыккан мыкты тарыхчы. Арслан Кулназаров Карамырзаевич бул философия илимдеринин доктору. Азыр бул дүйнөдө жок. Эмгеги элге сиңген инсандар. Кулназаров Болот Карамырзаевич биздин айылдан чыккан мыкты инсандар. Миңбаев Козубек Миңбаевич айылдан чыккан биринчи профессор. Миңбаев Баркы Миңбаевич ушул биздин айылдын алдыңкылары тугандар. Аялдардын белдемчиси, супара, ушундай будайды бөлүп чыгарган темин таш экен, сокбилек, жаргылчак таштарын сактап турат тугандар. Эгерде сиздерде дагы илгерки табаларыбыздын колдонгон буюмдары болсо, ушул музейге алып келип тапшырсаңыздар болот. Ал эми бул жак тарабында Улук Мырза Полот деп жазылып турат. Исак Барпиев, Аксыдан чыккан мыктылардын өмүр баян, эмгек жолдору жазылган тугандар.
Китептер сакталган Жеңиз Акындын эскерүү китептери жана аксы тууралуу жазылган китептер. Туугандар, Аксы улут кайгысы деген китеп, Чүкө урусунун китеби, Өмүр көчү, Таш түйүн деген китептер бар. Туугандар, бул жерде кийим-кечелер сакталыптыр. Ысак Станкуловдун сахна кийими. Ушул кийген экен сага кайыбыз. Туш кийиз, Ниязалы Болуштун чепкени, туугандар. Керме саймалар сакталган. Ушул, туугандар. Ушундай тарыхыбыз менен таанышып, дайым биз менен бирге болуңуздар. Биз Аксынын, Кыргызстандын жакшы кооз жерлерин, музейлерин, тарыхый сакталган мурастарын киргизип турабыз. Сиздер менен жакшы маалыматтарды бөлүшүп турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Подписаться кнопкасын басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.